Регион телеканалының эфирінде күндеме маалыматтық программасы. Анымен Кундуз Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы. Алғаш чыгарылыштан кыскача. Октябрь окуясына 4 жыл. Элдик толкундогу жеткирген октябрь окуясы ишеничте актадыбы. Манас аэропортунун кирешеси 4 жылда 6 миллиардка өстү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарандык авиация күнүнө карата куттуктоосунда белгилүү болду. Зарылдык жаралса, уюлдук телефондордун имей кодун каттоо менен алектенген компания менен келишим бузулушу ыктымал. Бул тууралуу Минкап төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Кыргызстан жарым жылга тамеки алып кирүүгө тыюу салууну пландоодо. Токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду. Кылым карыткан Кыргызстандын билим берүү системасында предметтик китептер көйгөй бойдон калууда. Бирок жетишсиз окуу куралдарын дээрлик базардын бардык жеринен табууга болот. Садыр Жапаров бүгін 7 октябрда иш сапары менен Россияга КМШ өлкө башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн жөнөп кетти. Өлкө башчысын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Кыргызстандын КМШ иштери боюнча улуттук координатору Адылбек Касымалиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев, президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов, КМШнын экономикалык кеңешинин алдындагы экономикалык маселелер боюнча комиссиясындагы Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлү Улукбек Кармышаков коштоп кетти. Эскерте кетсек, КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынынын жүрүшүндө шериктештикке мүчө мамлекеттердин соода-экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташтыгын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. Октябрь революциясына быйыл 4 жылдын жүзү болду. Ошол учурдагы элдик толкундоо шайлоонун шардынасынан одоно мыйзам бузуулардан жана акыйкатсыздыктан келип чыккан айтылып келет. Ошол учурда элдин мүдөөсү мамлекетте таза жана абийирдүү башкарууну камсыздоо болгон. Анын жыйынтыгында өлкөдө саясий кризис орун алып, бир топ бурулуштарга дуушар болду. Революция учурунда калың эл абакта жаткан учурдагы президент Садыр Жапаровду жапырт колдоого алып, аны бийликке алып келди. Үчүнчү жолу бийлик алмаштырган кыргызстандыктардын үмүтү ишенич акталдыбы? Кийинки материалда баяндалат. жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоо элдик толкундоого жеткирди. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл ошол учурда Бишкектин борбордук көчөлөрүндө нааразычылык акцияларга чыга башташты. Ал эми 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү каны кайнап турган эл Ак үйдү басып алды. Дал ошол тапта мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тактагы тагдыры чечилди. Ал эми абакта жаткан учурдагы президент Садыр Жапаров жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтар баш болгон бир топ саясатчылар абактан бошотулду. Ошентип октябрь окуясына 4 жылдын жүзү болду. Парламенттик шайлоо одоно мыйзам бузуу менен өттү деген эл көчөгө чыгып, утулган партиялар чогулуп шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюшту. Натыйжада элдин агымы арбып, тараптардын кагылышуусуна алып келди. Коррупцияга малынган жанагы акчалуулар, капчыктуулар көпчүлүк мезгилде барып элдерди сатып алып, ошол акчаларын жанагы бардыгына таратып, элдин ой пикири менен мындай эсептешпей койгондуктан келип чыккан бүгүнкү күндөгү жанагы 2020 жылдагы мындай толкундоо ошондон келип чыкканда. Биринчиден бул эмнеге дегенде биз өзүбүз мына ошол убакта бир нече партиялар ошол убакта шайлоодо катышкан. Кээ бирки партиялар бул мамлекетти монополия кылабыз деген ушундай бир ниет максаттары менен баргандыгын да билесиздер. Көпчүлүктөр ошо шайлоонун аркасынан чыктык деп атпайбы? Андай деле эмес. Шайлоо просто шылтоо эле болду да. А так эл 30 жыл просто тажап койгон экен да. Ошонун баарына раз и навсегда чекти коеюн деп эл өзү даяр болуп калган да ошого. Негизи биз революцияга дайынданганбыз. Чоң казат. Эч кандай шайлоого деле даярданган эмеспиз. Эч кандай шайлоо болбосун жана шайлоо таза
өтпөгөндүгүн биз билгенбиз башында эле. Ошон үчүн биз революцияга дайындаганбыз. Эң башынан баштап. Ошондогу нааразычылыктар митингге чыккандар менен күч түзүмдөрдүн кагылышуусуна өтүп, мамлекетте бийлик кризиси өкүм сүрдү. Натыйжада өлкөдө бир топ башаламан кадрдык дайындоолор орун алып, бийлик алмашкан. Ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тактысы жаңы абактан чыккан Садыр Жапаровго өттү. Жогорку кеңештин макулдугу менен Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп, өлкө президенттик башкарууга кайтты. Тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Кыргызстандыктар баштан өткөргөн 3-чү революциянын максаты өлкөдө таза башкаруу, адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту орнотуу болгон. Мындай үмүт менен толкуган элдин ишеничи акталдыбы? Арадан 4 жыл өтүп, жаңыдан бийлик башына келген жетекчилер элдин мүдөөсүн ишке ашыра алдыбы? 80%дан ашык эл колдоп алды. Ошонун негизинде мына Кумтөрдү да алды. Кудай буйруса бүгүнкү күндө экономика өсүп жатат. Мына армия түптөлүп жатат. Тик учактар алынып атат. Мына курал жарактар алынып жатат. Бүгүнкү күндөгү армия менен ошол кездеги армияны салыштыруу абдан кыйын. Бүгүнкү күндө биздин аксакалдарыбыз дагы абдан айтып жүрүшөт да, 30 жылда болбогон, болуп көрбөгөндөй иштер болуп жатат деп. Мунун баардыгы мындайчасын айтканда, айта бергенде сааттап бул убакыт кетти. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол болуп жаткан жанагы мектептерди куруулары, бала бакчаларды куруулары, Ушу эскилер эле калды. Эски саясатчы, эски чиновниктер азыр жумуштан же вообще кызматтан же депутаттан кетсе, элдин ошол 2025 октябрда болгон революциясы элдин үмүтү толук аткарылат деп мен ишенем да. Ага чейин ушу жартылай деп айта алам толук. Эске салсак, 5-октябрда болгон баш алмандыктарда митингтерди үн чыгаруучу граната, суу аткыч жана желим октор менен кууп таркатуу болгон. Расмий маалымат боюнча 1000ден ашуун адам жабыркап, 400дөн ашууну медициналык жардам алган. 19 жашар Үмүтбек Алтынбек уулу каза тапкан. Ак үйдү басып алып, эмеректерин талкалап, өрттөп жиберишкен. Бишкектин көчөлөрүндө милициянын бир нече унаасы да өрттөлгөн. Андан тышкары желим октордон алган жаракатынан улам көзүнөн ажырагандары да бар. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, регион, Бишкек. Манас аэропортунун кирешеси 2 миллиард сомдон 4 жылда 6 миллиардга өстү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарандык авиация күнүнө карата куттуктоосунда айтылат. Анда быйыл жарандык авиация агенттиги тиешелүү аудиттен ийгиликтүү өткөндүгүн, бул Кыргызстандын авиациясы бардык эл аралык стандарттар менен талаптарга жооп берет дегенди билдирерин белгилеген. Манас эл аралык аэропортунун жеке каражатынын эсебинен Кербен, Каракол, Талас, Нарын жана Казарман аймактык аэропорттору толугу менен оңдоп түзүүнүн өткөрүлүп, четинен колдонууга бериле баштады. Мындан тышкары жаңы эл аралык Жалал-Абад аэропортун куруу маселеси иштелип жатат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Кыргыз авиация тармагынын урматтуу кызматкерлери жана ардактуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Манас аэропортунун кирешеси 2 миллиард сомдон 4 жылда 6 миллиардга өстү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарандык авиация күнүнө карата куттуктоосунда айтылат. Анда быйыл жарандык авиация агенттиги тиешелүү аудиттен ийгиликтүү өткөндүгүн, бул Кыргызстандын авиациясы бардык эл аралык стандарттар менен талаптарга жооп берет дегенди билдирерин белгилеген. Соңку жылдары жаңы багыттар Кувейт, Түштүк Корея, Азербайжан, Сауд Аравиясы менен аба каттамдары жолго коюлду. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн агымы барган сайын артып барат. Бул дагы өлкөбүздүн эл аралык кызматташтыгын бекемдөөнүн үстүндө иштер кызуу жүрүп жаткандыгын күбөлөйт. Ушу тапта Манас эл аралык аэропорту болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишкендигин сыймыктануу менен белгилейм. Эгер 2019 жылы Манас эл аралык аэропортунун таза кирешеси 2 миллиард 108 миллион сомду түзсө, 2023 жылы таза кирешеси 6 миллиард сомго жетип, өсүү темпи 52% түздү. Өлкөнүн авиация тармагындагы мындай ийгиликтүү кадамдар бара-бара элибиздин бакуат турмушу үчүн мындан да ыңгайлуу шарттарды түзөт деп бекем ишенем. Буга ула эли аба кемелери паркы жаңы учактар менен толукталып, өлкө аймагындагы ички каттам жүргүзгөн аэропорттор жаңыланып пайдаланууга берилип жаткандыгы да айтылды. Ошону менен катар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында бүгүнкү күндө Манас эл аралык аэропортунун жеке каражатын эсебинен Кербен, Каракол, Талас, Нарын жана Казарман аймак
аймактык аэропорттору толук менен оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, четинен колдонууга бериле баштады. Ал эми аба кемелери паркыбыз жаңы учактар менен толукталып жаңыртылууда. Мындан тышкары жаңы эл аралык Жалал-Абад аэропортун куруу маселеси иштелип жатат. Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Багыш айыл өкмөтүнүн аймагында 360 гектар жер тилкесине эл аралык аэропорт курулат. Аэропорттун учуу тилкеси 4 чакырымга чейин жетип, жүргүнчү жана жүк ташуучу учактарды кабыл алууга ылайыкташат. Мындай аэропорт Кыргызстанда эле эмес, Фергана өрөөнүндө эң көлөмдүү аба майданы болуп эсептелет. Курулуш иштерин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык генерал-полковник Камчыбек Ташиев көзөмөлдөйт. Сузак районундагы Багыш жана Куромбек айыл аймагынын территориясында аэропорт куруу боюнча ал жерде 360 гектар жер бөлүнгөн. Ошол жерге ошол Фергана өрөөнүндөгү эң чоң аэропорт курулат буюрса. Ал инвестициянын көлөмү 400 миллион доллардан ашты. Жакынкы күндөрү мен ойлойм ушул биздин инвесторлор менен өкмөттүн арасындагы келишимге кол коюлат. Ошонун негизинде проекттер жасалып, жазга маал аэропорттун курулуш иштери башталат. Ошо биздин инвесторлор менен сүйлөшкөнүбүздүн негизинде аэропорттун курулушу 2 жылда бүтүш керек. 2 жылдан кийин биздин түштүк жергебизде түштүк эле жергесинде эмес, Фергана өрөөнүндөгү эң чоң аэропорт курулат. Жалал-Абадта аэропортту куруу шартын, куруу маселесин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баарыбыздын алдыбызга талапты койгон. Ошонун негизинде ушул аэропортту куруу маселесин контролдоо жагы дагы бизге жүктөлгөн. Ошондуктан биз өтө кылдат карайбыз. Мамлекет акыркы жылдарда аба каттамдарын жакшыртууга болуп көрбөгөндөй көңүл бурулуп жаткандыгын жарандар тарабынан да айтылууда. Заман талабына жараша мындай шарттар түзүлүп жаткандыгы өлкө жарандары үчүн да бир топ ыңгайлуу. Ал эми Жалал-Абадка курулуп жаткан эл аралык аэропорт учурдун талабы экендиги айтылат. Анткени бул аймактан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошол эле учурда Жалал-Абад балыкчы автожолу өтөт. Көк Арт районуна өрөөнүнө токтоп атат. Ал эми мурун учурда кукурузный баягы дарылоочу самолеттор учканда ошону кеңейтилип, узарып эл аралык аэропорт түшөт деген сөз болуп атат. Бул нерсени мен колдойм, туура эле болот дейм. Любой мамлекетте бир эле международный эл аралык аэропорт эмес, бир нече боло берет. Так что бизде болуусу зарыл. Мындай кругтун ичинде эле кала бербестен мына Тогузторго кетип атат, Ысык көл байланышы чоңоюп атат. Бу жерден да уча берет. Эми Ошко барганча нарындан келип бул жерден учкан оңой эмеспи? Туура жакындыгы боюнча. 400 миллион доллардан ашык инвестиция салынып жаткан бул долбоор Орусиялык жана Туркиялык инвесторлордун катышуусунда ишке ашырылат. Талаптардын келишиминде Кыргызстандын кызыкчылыгы жетиштүү шартта корголгон. Курулуш иштери келерки жылдын жаз айларында башталып, 2 жыл аралыгында бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Нурзада Сыдыкова, Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион, Жалал-Абад. Зарылдык жаралса, уюлдук телефондордун имей кодун каттоо менен алектенген компания менен келишим бузулушу ыктымал. Минкап башчысы Акылбек Жапаров ИИМ жана бажы кызматынын жетекчилери менен кеңешме өткөргөн. Анда уюлдук телефондордун имей кодун мамлекеттик идентификациялоо системасына каттоо маселеси козголду. Жапаров жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана аткезчилик менен күрөшүү үчүн бул өнөктүктүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошону менен бирге каттоодогу айрым көйгөйлөрдөн улам эл нааразы болуп жатканына токтолгон. Минкап төрагасы көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырып, зарыл болсо чечкиндүү кадамдар. Анын ичинде имей коддорду каттаган компания менен келишимден бузулушу мүмкүн экенин эскертти. Эске салсак, 25-июнда уюлдук телефондорду идентификациялоонун мамлекеттик системасы ишке киргизилген. Өкмөттөн бул аткезчилик жол менен келген телефондорду колдонууну, телефон оорулугун жана алдамчылыгын жоёорун билдиришүүдө. Оорукана жетекчилерине жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салган мыйзам долбоору сунушталды. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 7-октябрдагы жыйынында долбоор биринчи окууда каралып колдоо тапты. Демилгечи депутаттардан бири Айсулуу Мамашева ооруканалардын жетекчилери башка жеке менчик клиникаларда иштеп, алаксыбай өзү иштеген оорукананын ишин ала жылдырууга аракеттенүүсү керектигин айтты. Көп жетекчилер бейтаптарга өзүнүн клиникасына барса операцияны
эртең жасайм деп, эгер мамлекеттик ооруканадан жасатсаң, 1 айдан кийин жасайм деген шылтоон айтышат. Алар түнү менен өз клиникасында иштеп, эртеси мамлекеттик ооруканада кандай иштейт, иштин сапаты кандай болот, ал өзүнүн клиникасынын кызыкчылыгын көздөйт, деди Мамашева. Ошондой эле мыйзам боюнча бир жетекчи 2 жолу 5 жылдан жетекчилик кызматты аркалоого уруксат берилет. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпысынан 193 мамлекеттик оорукана бар. Кыргызстан тамекине ташып келүүгө, транзитке же реэкспорттоого 6 айга убактылуу тыюу салууну пландоодо. Министрлер кабинетинин тийиштүү токтомунун долбоорун экономика жана коммерция министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Долбоор Кыргызстандын жарандарынын ден соолугун жасалма сертификаты жок тамекилерди керектөөдөн коргоо. Ошондой эле тамеки аткезчилигине каршы күрөштү күчөтүү жана мамлекеттик бюджетке салыктык түшүүлөрдүн болжолдуу көрсөткүчтөрүн аткаруу максатында иштелип чыккан. Чектөө Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө тиешеси жок документте негиздеме маалыматында 2023 жылы мыйзамсыз чылымдын үлүшү 17,7% түзгөнү белгиленген. Орис, Мондео, Лайк жана Мадрид брендтериндеги бардык контрафактар Сербия жана Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу 3-чү өлкөлөрдө өндүрүлгөн продукциялар болгон. Салык кызмат 2023 жылы мыйзамсыз жүгүртүүдөн 65.231 таңгак тамекини сатыктан алган. Гонконгтун аэропортунда Кыргызстандан учак менен барган жүктөн 11,3 миллион долларлык баңгизат табылды. Бул тууралуу Гонконгтун басылмалары жазды. Баңгизат керамика буюмдары ташылып келген жыгач такталардын арасынан табылган. Бажы кызматынын баңгизат кылмыштарын иликтеген тергөөчүсү Иван Чоу Венг Чоңдун айтымында, адатта Кыргызстандан Гонконгко кымбат керамика буюмдары экспорттолбогондуктан алар жүктү текшерип көрүүнү чечкен. Жүк ренгенден өткөрүлүп, жыгач такталардын арасында бир нерсе катылганын көрүшкөн. Катылган заттарды алып чыкканда ал метамфетамин баңгизаты экени билинген. Анын салмагы 88 килограммды түзгөн. Баасы 11,3 миллион долларга жеткен. Полиция экспортко жүктү алып кетүүгө келген 54 жаштагы жаранды кармаган, учурда иликтөө иштери уланууда. Ош облусунун Нокат районунун Мирмахмудов айыл аймагындагы медреседе 14 жаштагы бала бычак жеп каза болду. Маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 6 октябрда болгон. Медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы учтуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Чогулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталып, маркумдун сөөгүнө соттук медициналык экспертиза дайындалган. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруу үчүн медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окубаганын билдирди. Окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүлдү. Бишкек шаарында коомдук автобус сүзүп кеткен 18 жаштагы кыз каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Окуя бүгүн 7 октябрда болжол менен саат 10:00 чамасында болгон. Анда Зонгтонг үлгүсүндөгү коомдук автобустун 60 жаштагы айдоочусу Чүй проспектисинен жолдон өтүп бараткан кызды сүзүп кеткен. Бейтап реанимацияга жаткырылып алган жараатынан улам өзүнө келбей каза болгон. Бул факты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында каттоого алынып, тергөө иштери уланууда. Автобус айып аянтчасына айдалган. 5 октябрда Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук филармониясында мугалимдердин кесиптик майрамы жана Кыргызстандын билим берүү системасынын 100 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Президенттин катышуусунда өткөн иш-чарага өлкө аймагынан келген агартуу тармагынын өкүлдөрү менен бир катар сыйлуу коноктор чакырылган. Анда кылым караткан улуттук билим берүү системасындагы алгылыктуу аракеттер менен кошо өсүп өнүгүүлөр айтылды. Ал эми бизден кабарчыбыз бул тармактагы чечилбей келе жаткан көйгөйлөр жана кемчиликтерине кенен токтолот. Жакында эле Борбор калаада президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргызстандын билим берүү системасынын 100 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Анда бул тармактын Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнөн тарта Кыргызстан эгемендикке ээ болгон өткөөл мезгилдердин кыйынчылыктарына карабастан улуттук билим берүү системасы бүгүн да өнүгүү жолунда экендиги айтылды. Асфальтара өстүргөн көкүлү бар ала тоо теке топтошуп ээн тоону жайлаган
Агартуучуларга арналган бул салтанаттуу иш-чарада алардын эмгектери макталып даңкталган болсо, биз бүгүн андагы орчундуу көйгөйлөрдүн айрымдарына токтолмокчубуз. Кылым карыткан улуттук билим берүү системасында буга чейин болуп көрбөгөндөй жаңы бала бакча, мектеп имараттары байма-бай салынып жатканы менен негизгиде эсептелген китеп, мугалим, билим берүүнүн сапаты көйгөй бойдон калууда. Мындай нааразычылыктардан социалдык тармактарда да кур эмес. Мисалы, мектептердеги окуу китептердин мазмуну боюнча маселе өзгөчө жаңы окуу жылы башталганда эле көтөрүлөт. Анда балдар мектеп китепканаларынан алган окуу куралдарын ата-энелер эле эмес, айрым мугалимдер да сындап келгени жашыруун эмес. Какылап короз канатын кабарлайт таңдын атканын дейт. Ал сөздөр баары жармашылып жазылган. Эми ушуну бала ажыратып, анан дагы шар окуш керек экен да. Бала биринчи окуяны түшүнүп, аны айтып берүүнү үйрөнүш керек да. Анан экинчи класстагы балага монтип татаалдантып эмне кереги бар деген ой. Бул ата-энелер үчүн деле, баланын психологиясы үчүн деле, баланын дүйнө таанымы үчүн деле бул абдан оор деп ойлойм да. Заман агымына жараша Кыргызстанды сабаттуу жана прогрессивдүү демократиялык өлкөгө айландыруу жолунда бийликтегилер азыр билим берүүдө дүйнөлүк практикага басым жасоодо. Деген менен ал аракет балдардын дүйнө таанымына бир топ кедергисин тийгизет дейт Каныбек Осмоналиев. Андыктан балдарды мектеп босогосун аттатып эле татаал программалардан эмес, илгеркидей А тамгасын тааныткан алиппени эле калтырышыбыз керек деп эсептейт экс-министр. Чынында эле 1, 2, 3, 4 класс деген бул баланы формировать ете турган, баланы калыптандыра турган жаш. Ошону өмүрүндө же бала бакчада иштебеген, же мектепте иштебеген. Бирок илимдин докторлору ошол китептерди жазыштын зарылчылыгы бар беле? Илгери биз алиппе менен эле окучубуз. Советтер Союзунун билим берүү системасын биз чанып жүрүп ушул абалга келдик да. Мынакей азыр Россия өзү, Казакстан, Өзбекстан ал системага кайтып атышат. Бардык биздин акыл эсибизди, бардык педагогикалык чеберчилигибиздин бардыгын башталгыч окуу куралдарын жакшыртуунун үстүндө гана иштешибиз керек. Татаалдаштырбашыбыз керек. Эң жөнөкөй баягындай ата, атка, така, как. Мисалы ошондон башталган да. Биздин тилибиздин калыптанышы дагы, тамгаларын үйрөнүшүбүз дагы. Ошондуктан башталгыч билим берүү системасына шайкеш келген педагогдорду даярдоо факультеттери жоюлуп кетти тилекке каршы. Аны кайтадан ачышыбыз керек. Ошол эле учурда Кыргызстандын мектептеринде китеп тартыштыгы курч маселе бойдон калууда. Өзгөчө балдары башталгыч класстарда окуган ата-энелер дээрлик бардык китептерди дүкөндөрдөн сатып алууга аргасыз. Бул көйгөй жыл сайын мектеп башталар замат карапайым калк тарабынан эле эмес, эл өкүлдөрү да көтөргөнү менен чечилбей келүүдө. В сентябре у нас очень большие проблемы с обеспеченностью учебниками школьников. С чем это связано? Они вам не дают в полном объеме свои потребности, либо вы их урезаете. Вот кто здесь виноват? Каждый год одно и то же повторяется. Анан эми ата-энелердин айтканына караганда, автор өзгөрүлдү деп эле, бул жылда жанагы частный жеке типографиялар автор өзгөрдү деп туруп чыгарып, ошонун баары мектептин текчесинде китеп жок, бирок базарда китептер тыгылып атат полкаларында. Жөн элечи. Мунун баары бизнес, китеп мафиясы. Ал эми министрлер кабинети мектептердин кем карчына казынадан жетиштүү каражат бөлүндү дегенине карабай, тартыштыктан арыла албай келүүдө. Бюджет буга чейин болуп көрбөгөндөй триллионго жетип, профицит менен чыгып, 12 жылдык окутууга өткөн өкмөттүн мектептери китеп менен 75%га гана камсыздалган. Азыр эми бюджет толуп атат, миллиардтар таба атабыз деп атабыз, бирок биздин келечек балдардын билимине шарт түзүп бербесек, каякта биздин анан келечек 10 жылдан эмне болот? Быйыл 2025 жылга бюджетке канча керек болсо китепке. Эми орточо айтып атат миллиардтан акча деп, ошонун акчаны бөлүп берели. Анан биздин мектеп салганыбыз, бала бакча салганыбыз, ушул барып эле ушу китеп жетпей, бардыгы мындай тек кетпеш керек да, бардыгы комплексно болуш керек. Деген менен мектептерде жетишсиз болуп жаткан окуу куралдарын дээрлик базардын бардык жеринен табууга болот. Аны билим берүү системасындагы илгертеден бери келе жаткан коррупция маселеси менен байланыштырууда. Китеп көйгөйү деген проблеманы биз өзүбүз эле жаратып атабыз. Мамлекет айрыкча акыркы 3 жылда болгон каражы ресурстарын берип атат. А бирок биз аны эффективдүү пайдаланганды үйрөнбөппүз да дагы эле.
дагы эле баягы алдамчылык, көз боемочулук, тааныш тунуштарга бере салмай, китепти чыгарганда башка мамлекеттерге бере салмай, анын коррупциялык жолдоруна түшүп алмай, окуй мен бүгүн колумда бийлик турганда мен ошону түшүнтүп онун жакшылыгын көрүп калайын деген нерсенин баардыгы келип ошо китепке тийип атат. Бул чыныгы коррупция. Анткени ошол эле базардагы китептер биздин өлкөбүздүн бюджет эсебинен чыгарылат. Аны жекече типографиялар менен сүйлөшүп алышып, же болбосо керек болсо башка мамлекеттин типографиясы сүйлөшүп алышып туруп, тираж кылып алып келип сатып атышат. Ал арада Билим берүү министрлиги жакынкы 3 жылда китептердин жетишсиздик маселеси толук чечилерин убада кылууда. Ал эми эксперттер 12 жылдык билим берүү системасын өткөн Кыргызстанда китеп көйгөйү чечилбесе, келечек муунду окутуу кыйынга турары айтылууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бузулган, торолгон, жоголгон тротуарлар Жалал Абад шаарында дагы бар. Балким бул жеке менчик ээлеринин кенебестиги же тиешелүү кызматтардын чара көрбөгөнүнүн жыйынтыгыдыр. Канткенде дагы жоголгон, бузулган тротуарлардын азабын окуучу, студент жана жалпы эле тургундар тартып келишет. Кызыл сызыкка чыгып кеткендерге чара көрүп, жөө адамдардын коопсуздугун жергиликтүү бийлик көзөмөлгө ала алабы, алдыда кандай чара көрөт? Кийинки материалды кесиптешим Акылай Карабаева талдап көрдү. Жыйырма 3 жаштагы Бектур шаар ичинде жүргөндө көпчүлүк учурда башка кишилердин жардамына муктаж болот. Каарманыбыз окуу жайлардын биринде программалоо адистиги боюнча сабак өтөт. Үйүнүн жумушуна дал ушул тротуарлар менен барат. Мындагы ар кандай тоскоолдуктар Бектурдун жумушка барчу жолун ого бетер татаалдаштырат. Спутник Кичи районунда тротуарларга 10% тротуар стандарттарга жооп бериш мүмкүн. Калган тротуарларда туура келбеген үчүн мен жолдо чыкканга туура келет. Машина жолго чыгып, андан кеткенге туура келет. Башкадан жардамы жок, жүрүш кыйын. Өзүм жүрсөм, мисалы жылып кетиш мүмкүн. Ден соолугума кооптуу да. Кыргыз мамлекети ушул ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы мындай тегиз жүрө алышы керек деген конвенцияга кол койгон. Конвенцияга кол койгондон кийин ошол барып мыйзам негизинде архитектуралык нормалар, мындай нормалар стандартка жооп берилбейт. Бектур каладагы тротуарлар боюнча маселе көтөрүп, пандустарды талапка ылайык жасабаган үчүн айрым мамлекеттик жана жеке менчик мекемелерди сотко берген активисттердин бири. Бүгүнкү күндө ошо Жалал Абад шаарынын мэриясынын тушуну болгон өтмөктөн өтө албай, ошол пандустар тиешелүү баягы стандарт туура келбейт деп прокуратура органдары кайрылып, прокуратура сунуш берген. Ошол негизинде сот териштирүү болуп атат бүгүнкү күндө. Андан кийин ошол Сузак районунун соту боюнча сотко да ошол кире албай, ошол боюнча деле сотко берген. Биз ошол оңдоп түзөтүү иштери жана моралдык келтирилген зыянды өндүрүп берүү боюнча чыгымдарды. Анан бүгүнкү күндө эми биз күттүк, чындыгында оңдойт, качан оңдойт деп 2024-жыл бюджетке киргизебиз деди. Бүгүнкү күндө мына 2024-жыл аягына келип атат, бирок баягы нерселер ошол боюнча турат да, оңдолбой атат. Жалал Абад шаарында жөө адамдардын жолуна чыгып кеткен имараттар, курулуштар же орто жолдон жок болуп кеткен тротуарлар бар. Ага бир мисал катары Барып Сейл көчөсүн келтирүүгө болот. Тротуар тосулуп, басууга мүмкүн болбой калгандыктан жөө жүргүнчүлөр унаалардын жолуна чыгууга мажбур. Бирок бул жагдай окуучулар жана жай тургундардын өмүрүн тобокелге салууда. Мүмкүн эмес. Бир вообще таареген. Балдар ушундайынан келишип жолдон машиналар зыбылдап атат, дарактарга бекинип эптеп өтүп атышат. Ушуну ачыш керек да, ачпаса болбойт. Булар качан бирдеке болгондо эле деп кылып калышат да. Ого жеткизбей кыла албай атат да булар. Балдарга именно тротуар условия жок да. Мектепке барып, көңүлдүү барып окушка коркунуч менен барып окуйт. Мээсине кирген, үйүндө даярдаган сабагы эсинен чыгып, кантип эптеп барсам деп жетишке аракет кылат. Кышта кандай болот анан? Кышта кичине буту тайып кетсе уруп кетет. Ар мектептин алды ушундай. Жалал Абадта болгондо дагы билим берүү мекемелеринин айлана тегерегиндеги жөө адамдар жүргөн жолдордун абалы өзгөрүүсүз калууда дешет тургундар. Мындан улам ата-энелер балдарын мектепке жибергенден дагы кооптонуп келишет. Ооба, абдан бул көйгөйлүү маселе. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мектептер окуучулары жүрүшөт, бул жакта студенттер, университеттер бар. Бардыгыбызда бала чакалар бар да, окуучуларыбыз бар. Ошолорго кыжалатпыз да биз дагычы. Алар бизди өзүбүз күндүзү кечке жумушта болсок, алар окууда болсо, басканы жер жок да, мисалы көрүп атпайсыздарбы?
жоопкерчиликтүү инсандар өздөрүнүн жумуштарын так аткарып, ушуларга чара колдонуп, көзөмөлдөп койсо абдан жакшы болот эле. Жалал Абад шаарында быйыл 12 чакырымдай тротуарды куруу жана оңдоо пландалган. Деген менен учурда иш жүзүндө айрым тротуарлардын көз жаздымда калып жатканын шаар башчысы түшүндүрдү. Быйыл дагы бир 12 километрге жакын тротуарларды кылып атабыз да. Анан экинчи фаза менен бизде суу түтүкчөлөрү, саркынды түтүкчөлөрүн киргизип атпайбызбы? Ошонун баардыгы мурун чоң жол менен алып өтчү да. Ошонун биз чечим кабыл алганбыз тротуар менен алып өтүү боюнча. Себеби жолду биз мээнет кылып канча акчаны коротуп кылдырат экенбиз дагы, анан суу киргизиш керек же канализацияга улаш керек дегенде эле баягы чоң жолдогу жолдорду бузганга туура келет экен да. Ошонун баардыгын биз тротуар аркылуу киргизели, тротуар аркылуу тарталы деген чечимди кабыл алгандыгынан быйылкы жылы спутникте, көк артта ошол иштер улантылып атат да. Шаар аймагында мыйзамсыз тротуарларга чыгып кеткен 70 имараттар аныкталып, буздуруу иштери башталган. Ал эми кызыл сызыктан өтүп кеткендерге чара колдонулуп, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоону кала башчысы убадалады. Быйыл бир 70тен ашуун мыйзамсыз курулуштар аныкталып, аларды буздуруу иштери жүрүп атат да. Бул бат эле бузула турган иш эмес экен. Анын этап менен мыйзамдуулугун карап, аныктап туруп, анын буздуруу иштери жүрүп атат. Мен сиздерге толук түрдө сөз берем. Мыйзамсыз курулуштар каерде курулган болсо, аны биз буздурууга укуктуубуз, буздурабыз. Жалал Абад шаарында 2023 жылы жолго чыгып кеткен 100дөй объект бузулган. Анын ичинен 60га жакын объект тротуардын үстүнө курулган болчу. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Жалал Абадтагы муктаж болгон 2060 үй бүлөгө азык-түлүк жардамы көрсөтүлдү. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, кайрымдуулук иш-чарасы Ыйман фондусу Король Салман гуманитардык жардам борбору менен түзүлгөн келишимге ылайык Кыргыз Республикасындагы муктаж үй бүлөлөрдү колдоо үчүн азык-түлүк жардам 2024 долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Муктаж үй бүлөлөргө гуманитардык жардам тапшыруу иш-чарасына президенттин Жалал Абад областындагы өкүлүнүн орун басары Максат Сыдыков катышты. Кайрымдуулук фондунун өкүлдөрүн президенттин өкүлү Тилек Текебаев кабыл алып, облустун калкынын аярлуу катмарында жашаган тургундарга колдоо колун сунгандыгы үчүн ыраазычылык барактарын тапшырды. Белгилей кетсек, гуманитардык жардамдар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тизмесине катталган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүштүрүлгөн. 7 октябрда Кыргызстанда 2025 жылы ажылыкка барат тургандарды каттоо башталып, 3258 киши баштапкы $2000 жана кайтарымсыз 1200 сомду элдик банкка төлөдү. Кыргызстан мусулмандарынын дени башкармалыгы каражат которбогондор электрондук базага катталбай турганын билдирди. Сауд Аравиясынын ажылык жана умра министрлиги 2025 жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлгөн. Сауд Аравиясынын саламаттык сактоо министрлиги ажылык сапарга барат тургандарга бир катар медициналык талаптарды койгон. Ага ылайык гемодиализ алып жаткандар, кычкылтек бет кабын колдонууну талап кылган өнөкө төпкө оорусу барлар, боор циррозуна химиотерапия алып жаткан рак оорусу барларга ажылыкка барууга уруксат берилбейт. Бул тизмеге кургагучулук сыяктуу жугуштуу ооруларга кабылгандар, өз алдынча кыймылдай албагандар да кошулган. Сауд Аравиясы 2024 жылдагы ажылык сапары үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылыкка баруунун акысы $3750 деп бекитилген. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарынан катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бул күнгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.